Бул тракторлар Чүй областынын Аламүдүн районуна, Ысык көлдүн Түп районунан келген. Чүй аймагында техника жетишсиз болгондуктан булар жыл сайын келип жер айдап, киреше таап кетүүнү адатка айландырган. Быйыл май кымбат болгондуктан 1 гектар жерди 2,5 миң сомго айдап жатышат. Өзүбүз да бир аз акча тыйын таап, элдерге да жардам берип кетебиз ошо. Азыр түптүн өзүнө кереги жокпу трактор? Түптүн өзүнө керек да керек. Биз деген акырындык менен мына чүй бүтөт. Чүйдүн жери айдалып, себилип бүткөндөн кийин биз акырындан жыла баштайбыз. Баратып жолдо Ысык көл району башталып калат, ал биз баратканда аяктан иштеп, андан ары баратып Түп районуна жетебиз өзүбүзгө. Андан кийин өзүбүздүкүн барып айдап себебиз. Түптөн келген 9 трактор бир сезондо болгону 200-300 гектар жерди айдоого жетишет. Калгандары тракторду башка жерден издөөгө туура келет. Айыл чарба техникасынын азабын 10 жылдан бери жер иштетип келген Абдыкасым Амираев жакшы эле тартты. Эгер техника жетиштүү болсо, күздүк айдоодон мыкты киреше түшмөк дейт. Лизингке трактор ала калайын десе, баалар асмандын башы. Анын үстүнө ал өзүн актаганча кунун жеп коет. Анан тракторду башка вариант менен бергенде ыңгайлуу болмок дыйкандар үчүн. Эмне үчүн дегенде лизингке берилгенде трактордун бүгүнкү баасы $23,000. Ага сок ала турган болсоң ал $5,000. Ошол эме культиватор ала турган болсок ал $8,000. Эгерде трактор ошол өзүнүн шаймандары менен камсыз болбогондон кийин, трактор бизге пайда бербей калат да. Булардын баарын кошкондо бир комплект техника $40,000 чыгып кетет. Мындай баага алуу кирешеси аз дыйкандар үчүн пайдасыз. Анын үстүнө техниканы лизингке алуу үчүн баштапкы 30% наркты алдын ала төлөөгө туура келет. Первоначальный взнос деп коет, ошонун кооптону тиги дыйкандарда мындай жаралып, алар бизге да калып жатат. Бирок бүгүнкү күндө бул шарт катары коюлган. Эгерде 30%га чейин төлөнгөн болсо, анда эч кандай күрөөсүз берилет. Эгерде 10% болсо, анда кошумча первоначальный взнос 10% болуш керек. Өлкөдө 357 миң чарба бар. Учурда анын 5% гана техника менен камсыз болгон. Калган 95% трактордон көз каранды. Алардын баарын айыл чарба шаймандары менен азыркыдай шартта камсыз кылууга бери дегенде эле 350 жыл талап кылынат экен. Туура эмес болгону жеке бирден кишиге берет. Муну мен айтып атам, 350 жыл керек бизге Кыргызстанга. Баарын бирден трактор менен камсыз кылышын. 350 жылды койдум. 10 жылдан 20 жылдан техника жарабай калат. Кайра башынан башташ керек. Бул бүтпөгөн оокат болот байбы. Заколдованный круг. Ошондой болбош үчүн мен дагы бир жолу кайра келтирейин. Совхоздун убагында ушунча эле трактор менен чыкчубуз. Ошонча трактор азыр элдин жеке менчиктин колунда турат, бирок иштеген жери жок жанагыдай эффективдүү. Мына ушул жыйынтыгы лизингдин жаңы формасы. Союз маалында колдо бар техника менен жазгы талаа иштери өз деңгээлинде аткарылчу. Азыр чарбалар майда болуп, алардын иши да чаржайт. Анын айынан колдогу 26 миң трактор өлкөдөгү айдоо талааларына жетишпейт. Мындай кырдаалдан чыгуу үчүн чарбаларды ирилештирүү керек дейт Карыпбек Асанов. Бирок дыйкандардын 60% мындай демилгеден баш тарткан. Аларды ынандыруу үчүн фермерлерди жеңилдиктер менен кызыктыруу зарыл дейт мурдагы айыл чарба министри. Мээрим Ташыбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.